Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Оштогу каргашалуу кырсыктан кийин эне жана 5 баланын сөөгү таанылгыс абалда табылды. Ош шаарындагы турак үйдөн чыккан өрттүн кесепетинен 6 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, бүгүн 22 октябрда саат 5:52 чамасында Ош шаарынын Орозбеков көчөсүнө жайгашкан турак үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат Өзгөчө кырдаалдар министрлигине түшкөн. Өрт өчүрүүгө саат 5:54 Ош шаардык номер 29 өрт куткаруу бөлүмүнөн бир бригада тартылып, куткаруучулар 6-да жерине жеткен. Өрт 6:25 чектөөгө алынган. Учурда өчүрүү иштери толук жүргүзүлүп жатат. Алгачкы маалыматтар боюнча өрт болжол менен саат 3:30 чамасында турак үйдөн жер төлөсүндө подвалында башталып, кыска убакыттын ичинде чатырга чейин тараган. ОКМдин Ош шаары боюнча башкармалыгынын маалыматына караганда, кырсыктын кесепетинен үйдүн 6 тургуну, 34 жаштагы аял жана анын 13, 11, 9, 6 жана 2 жаштагы балдары каза болгон. Өрт өчүрүүчүлөр жеткен учурда алардын жансыз денелери таанылгыс абалда табылган. Өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Ал эми буга чейин Турмуш басылмасы 19 октябрь күнү таң эрте Ош шаарында Эмоком компаниясы курган көп кабаттуу үйдөн өрт чыкканы тууралуу жазган. Өрттүн кесепетинен 15 үй жабыркап, жалпы 200 адам эвакуацияланган. Булак бара келди. Бишкекте милициянын кайгылуу кызматы чоң рейд жүргүзүүдө. Тартип сакчылары мас абалында айдоочулук күбөлүгү жок айдоочуларды аныкташат. Текшерүү бир нече күн жүрөт. Булак Спутник Эжи. Бишкектин чекесинде газоблок заводундагы жарылуудан 2 киши каза болду. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, кечээ цемент ташуучу цистерна жарылып кеткен, себептери такталууда. Кырсыктан 34 жана 61 жаштагы жумушчулар көз жумган, анын бири чет элдик экени айтылууда. Кырсык жумушчулар цистернанын ичин ширетип жаткан учурда болгонун күбөлөр кабарлаган. Жарылуудан кийин цистернанын капкагы алыс учуп кеткен. Булак Спутник Эжи. Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, сиздерге Үмүт планетасы балдарды реабилитациялоо борборун сунуштайбыз. Бизде жогорку тажрыйбалуу дарыгерлер төмөнкү багыттар боюнча кабыл алат. Реабилитология, педиатрия, неврология, ортопедия, стоматология, үй бүлөлүк дарыгер, көрсөтүлгөн кызматтар, дарыгердин кабыл алуусу жана көзөмөлүндө болуу, кеңеш берип диагностикадан өткөрүү, психокоррекциялоо жумуштары, логопед-дефектологдун жардамы, логомассаж, ABA терапия, АБА терапия, жүрүм-турум терапиясы, психолог жана нейропсихологдун кеңештери, биоакустикалык коррекциялоо терапиясы, мээнин иштөөсүн үндүн жардамы менен жөнгө салуучу терапия түрү, кыймыл терапиялары, ЛФК, сенсомотордук интеграция, АФК, кум терапиясы, массаждын бардык түрлөрү, бобат терапия, гидромассаж, биоэнергетикалык массаж, БЭМ, физиотерапиянын бардык түрлөрү, электротерапия, жылуулук терапиясы, УЗТ, ультразвуктук терапия, лазеротерапия, магнитотерапия. Дареги, Ош шаары, Анар микрорайону 15Б бөлчөк 1. Үмүт планетасы реабилитациялоо борбору. Байланыш номерлери 0773 62 67 62 0225 50 80 87. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение. Юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.